Жогорку сотто жазык кодексинин, жазык процесстик кодексинин, жоруктар жана бузуулар жөнүндө кодекстердин айрым беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча тегерек стол болуп өттү. Иш-чарага Жогорку соттун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын судьялары, аппарат жетекчисинин орун басары, маалыматтык технологиялар бөлүмүнүн башчысы жана сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалыматтык технологиялар мекемесинин жетекчиси катышты. Мындан тышкары жыйынга башкы прокуратура, Юстиция министрлиги, экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү менен соттук реформага мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик топтун мүчөлөрү дагы чакырылган. Анда аталган кодекстердеги айрым кемчиликтердин, мүчүлүштүктөрдүн алдын алуу максатында Жогорку соттун жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан долбоор сунушталып, талкууланды. Башкы прокуратуранын өкүлдөрү менен эксперттик топтун мүчөлөрү айрым өзгөртүүлөр боюнча өз сунуш пикирлерин айтышып, бул боюнча дагы биргелешкен жыйынга чогулуу зарылчылыгын айтышты. Мындан тышкары тегерек столдо соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасын кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине интеграциялоо маселелери дагы талкууланды. Өткөн айдын соңунда аталган системалардын ортосунда тесттик режимде маалымат алмашуу ишке ашырылган. Буга чейинки жумушчу жолугушуулардын негизинде бир катар кемчиликтер айтылып, соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасы модернизацияланган болчу. Мунун негизинде маалымат алмашуу менен иштерди каттоодо бир топ ыңгайлуулуктар жаралганы айтылды. Эскерте кетсек, соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасы кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестри менен маалымат алмашууну түндүк мекемелер аралык электрондук байланыш системасы аркылуу ишке ашырат. Мында иш катталгандан тартып, сотко чейинки териштирүү жана соттун чечими дагы катталып жазылат. Жыйындын катышуучулары интеграциялоо маселелери боюнча кийинки жолугушууда кеңири талкуу жүргүзүүнү макулдашышты.